Бул эми биздин суучулдар кызматы жаңы түптөлүп, ушу биздин техникалык абалыбыз дагы ал кезде абдан көп нерсеге жетише элек элек да. Көп нерсебиз жок эле. Көп нерсени өзүбүз дагы ал кезде жаш элек. Көп нерсени өзүбүз да үйрөнүп аткан убакыт. Сууга кирип түшүп чыккан сайын эле бизди өзүбүз ошонун баарына күбө болчу элек да. Суунун биздин көлүбүздүн асты дагы, үстү дагы ушунчалык, жээктери дагы бир мусорго бир ушундай толуп кеткен убак эле да. Ушул көл биздин элге керекпи же керек эмеспи? Эгер көл элге кереги жок болсо, биздин водолаздар дагы кереги жокпу деген ушундай бир мындай жүрөктө бир ойлор болчу эле да, сезимдер болчу, ойлончубуз. Көп нерселер оор келди бул жумушту аркалаганда. Президентибиз чыгарган жарлыктын аркасы менен ушу көлүбүздү тазалап, ушундай даражага, ушундай тазалыкка, ушундай баягы жаратылыштын көлдүн ичиндеги балыктарга ушундай көбөйүшүнө мындай бир жакшы шарт түзүп бергенине биз азыр сыймыктанып отурабыз. Биздин техникалык абалыбыз дагы күчөлүп, бизге дагы ушундай баягы бөлөк мамлекеттердей ошолордой эле даже теңтайлашып, даже кээ бир мамлекеттерде жок нерселерди бизге алып берип, ошол техникалардын жардамы менен биздин суучулдар кызматы ошо көлдү колдон келишинче 3 жылдан бери тазалап келатабыз. Ошо баардык нерсе, ушул жумуштардын баары аткарылып, ушул жумуштардын баарына өзүбүз күбө болгон сайын биз азыр абдан, мен өзүм абдан азыр сыймыктанып отурам. Азыр деле өзү баардык жерден эми тууган уруктан, тең туштардан эми мындай эле баардыгына эле көрүнүп атат болуш керек. Ушу көлүбүздө тазарып, кадимкидей ушу көлүбүздө балык көбөйгөнү, абдан ушу кийинки муунга таза көл өтүп атканына мен азыр ушунчалык кубанып отурам. Мен өзүмдүн кесибимди дагы эми ушундай бир барктаганга, ушундай бир ушул кесипти сыйлап дагы аркалап кеткенге бир мындай жакшы ойлор менен, жакшы ушундай бир эртеңки күнү эстегендей болгон бир жакшы иштер аткарылып келатат да.